Ботулизмден жабыркаган экинчи балада чарчап калды. Ал болгону 2 жашта болчу. Казакстанда кармалган жогорку кеңеш депутаты Асылбек уулунун кош жарандыгы бар экендиги аныкталды. Алдыдагы мүнөттөрдө ушул жана башка маалыматтарды толук айтабыз. Түз эфирде кабарлар. Студияда мен Дөрөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Кара сууда тамак ашка ууланган экинчи бөбөк да чарчап калды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирет. 2 жашар бала Ош облусунун аралык ооруканага жаткырылып, көрүлгөн аракеттерге карабай кечээ чарчап калды. 9 февралда 2,5 жаштагы бөбөк көз жумганы айтылган. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ооруканада орто оор абалда 3 бала калууда. Дагы 5 киши Кара суу аймактык ооруканасында, жалпысынан 13 февралда ботулизм диагнозу менен 17 адам дарыгерлерге түшкөн. Уулангандар бешик тойдо шире ичип, манты жегени аныкталган. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Казакстанда аткезчиликке шектүү катары кармалган Дамирбек Асылбек уулунун казак жарандыгы да бар экени ырасталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинен кабарлашты. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча жогорку кеңештин депутаты болом дегендерге башка өлкөнүн да жараны болууга уруксат жок. Дамирбек Асылбек уулу жана Кыргызстандын дагы 2 жараны Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадилов Казакстанда 17 февралда аткезчиликке шектүү катары кармалган болчу. Мектеп директорларын 5 жылдык мөөнөт менен дайындоо керек. Мындай сунушту жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов айтып чыкты. Эл өкүлү айрым аймактарда мектеп директорлору 10 жылдап кызматта отуруп, ал жерди менчигинде көрүп калганын айтты. Ал директорлар жаш мугалимдерге саат берип, шайлоо учурунда кайсы бир партияга өгүт жүргүзүүнү тапшырып, аны аткарбай койсо аларга басым жасашат экен деп кошумчалады. Ошондуктан 5 жыл сайын алмаштырып туруу зарыл деп белгиледи. Жогорку кеңеш көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерди мейманкана катары ижарага берүүгө уруксаат берген түзөтүүлөрдү 3-чү окууда жактырды. Бул боюнча чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Мыйзам долбооруна ылайык, Турак-жай кодексинен көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерди мейманкана катары ижарага берүүгө тыюу салган ченем алынып салынат. Добуш берүүнүн жыйынтыгында 111 депутаттан 88 эл өкүлү макул деп добуш берсе, 23 депутат каршы болду. Такталгандай, көп батирлүү үйлөрдөгү турак-жайды мейманкана катары берүүдө бир нече жолу коомдук, тартиптик жана башка жактардын укуктарын бузган менчик ээлери кат жүзүндөгү эскертүүдөн кийин жарандарга 7 000 сом, кызмат адамдарына 9 000 сом, юридикалык жактарга 70 000 сом айып пул салынат. Беш бала менен мазарда жашаган жалгыз бой энеге колдоо көрсөтүлөт. Ош шаардык социалдык өнүгүү бөлүмүнүн адистери Гүлжахан Атажанованын короосундагы эжесинин 3 баласын убактылуу туугандарына өткөрүүдө. Жөрөк пулда чегелле турган болду. Мамлекеттик каржылоо Атажанованын 2 баласына дагы көрсөтүлөт. Ал үчүн азыр өзүнө паспорт менен кошо балдарына күбөлүк даярдалып жатат. Колдоо алынган үй бүлөдөн кесиптешим кабар алып келди. Биз ошо балдар калгандан кийин анан сага пособие чыгарабыз. Түшүндүңбү? Ал үчүн сен чын эле сен Оштун бул экөө тең Оштуку экен. Бул балдар. Бул бас эле сенин проблемаң чечилгиде. Бүгүн Гүлжахандын үйүнө социалдык өнүгүү башкармалыгынын адистери менен кошо Кызылкычтагы айыл өкмөт жетекчилиги да келди. Эжесинин 3 баласын кароосуна алган эненин ал абалын интернеттен көргөн адистер балдарды жакын туугандарына өткөрүүнү чечишкен. Biz alып кетсек, албетте бул кыйынчылык болмойт. Бизге берсе, аларга кыйынчылык болбойт. Өзүмдүн үй бүлөмдөй кылып, балдарыма кошуп карайм. Ысык суукта өзүмүн көзөмөлүмдө болот. Жеген-ичкени чоң апасынын кароосунда болот. Берсе болду да. Гүлжахан Атажанованын каттоосу Ош шаарында. Бирок паспорт жана балдарына күбөлүгү жок. Буга байланыштуу балдарына жөлөк пулду ала албай келген. Ал эми маркум эжесинин балдарына чегерилген пособияны балдардын өгөй энеси алып келген дешет адистер. Ага биринчиси паспорт алганга жардам беребиз, экинчи ошо балдардын күбөлүк алганга жардам беребиз. Биринчиси ошол үйдө төрөгөндүктөн, үйдө төрөгөндүгү боюнча сот аркылуу төрөлүү фактысын аныктап табуу боюнча атайын эме
чечим чыгартабыз. Ал эми экинчисин ошол паспорттун негизинде балага көөлүк алып, анан кийин жөлөк пул чекергенге жардам беребиз. Атажанова 1997 жылдан бери Кызылкыштак айылындагы мазарга тиешелүү жерде жашап келет. Гүлжахандын атасы ал жерде жай казып иштегендиктен жергиликтүү бийлик мазар аймагында тамсалып жашап турууга уруксаат берген экен. Бирок документалдуу турак жай курууга уруксаат болгон эмес. Bu yerda vaqtli jashab turadi. Buni hozir hech kim quvvatgan yer yo'q. Eng negizi mana hozir endi qishda oxirgi oylari bo'layotadi. Baldarda biz o'ylayotamiz. Baldar sovuqda qolib ertaga bir kasal bo'lib olsin degan o'y bor. Mana bu molim sut beradigan molim. Гүлжахан Атажанова турак жайы жана өзүнүн да документтери жок болгону менен турмуш шарты жакшы экенин айтты. Өзү эч жерде иштебегени менен атасынан калган мал жандыктарын карап жан багып келет. Мен халкыларга окшоп документли боле, паспорт. Мен дагы элдерге окшоп документтүү болгум келет. Балдарга көөлүк алышым керек. Мен эч кимге муктаж болуп, тамак сурап кайрылганым жок. Мурун атам менен мазарда жашагам. Кийин жергиликтүү бийликтин уруксаты менен ушул жерге көчүп келгенбиз. Бул жайда жаш кыз кезимден бери жашап келатам. Солуп ага чыкканбыз. Буга чейин бул үй бүлө Кызылкыштак айылындагы мазардын ичинде жашайт деген маалымат тараган. Анда жардамга муктаж экендиги айтылып, кайрымдуулук катары тамагаш таштап кеткендер да болуптур. Марат Акимбек уулу, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Учурда кылмыш иштери ишкерлерге кысым жасоо, алардын акча өндүрүп алуу максаты менен козголуп жаткан боюнча фактылар бар. Ошондуктан элден каржы полициясынын кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттерине болгон арыздар токтобой келет. Ошондой эле көмүскөдө иштеген таза эмес ишкерлерди жаап жашыруу фактылары дагы бар. Мындай пикирин президент Сооронбай Жээнбеков экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Замирбек Осмонов менен жолугушууда билдирди. Мамлекет башчысы каржы полициясы тарабынан экономикалык кылмыштарга каршы жетишсиз чараларды көрүп жатканын белгиледи. Ошондой эле алдын алуу, экономикалык жана мамлекеттик тармактагы коррупциялык схемаларды жоюу боюнча иштерге баруу зарыл экендигин баса белгиледи. Мектеп окуучулары тарабынан 10 улуттун маданияты, каада салты көрсөтүлдү. Кара Суу районунда Хамза орто мектебинин башталгыч класстар окуучулары Энедил күнүнө карата маданий иш-чара уюштурган. Ага Ош облусунда жашаган улуттун өкүлдөрү чакырылып, алардын үрп-адаты, каада салттарын сахналаштырган көрсөтүп беришти. Мындай иш-чара аталган орто мектепте 10 жылга чукул убакыттан бери өткөрүлүп келет. 1000ден ашуун окуучу окуган мектепте 6 улуттун өкүлдөрү билим алат. 11 жылдык билим уясында мындай иш-чараларга окуучулардын баары тартылат. Негизги максат көп улуттуу мектептин окуучуларын ынтымакка чакыруу жана беримдигин бекемдөө болуп саналат. Достукту чыңдоо максатында жылда ушу биздин мына Шарк айыл өкмөтүнүн аймагында өзбек, кыргыз, тажик, түрк, татар ошондой элдер жашайт. Ошолорду жылда чакырып, ушу үрп-адаттарын көрсөтөбүз буларга. Дагы башка маалыматтарды Ынтымак чекит.kg сайтына таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып, кыргыз, орус, өзбек тилдеринде чагылдырылат. Сиздер кабарлардын кезектеги чыгарылышына назар салдыңыздар. Кешиңиздер жагымдуу улансын, саламатта калыңыздар.